Шайтандарды жок кылуу керек. Рамзан Кадыров Украина-Орусия сүйлөшүүлөрү боюнча пикирин билдирди. 29 мартта Туркиянын Стамбул шаарында Орусия менен Украинанын делегациялары Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн жолугушту. Ал эми Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров эки тараптын сүйлөшүүсүнөн эч кандай майнап чыкпайт деп эсептейт. Мындай пикирин ал өзүнүн Telegram баракчасына жазып калтырды. Мен Туркияда сүйлөшүү жүрүп жаткан топтордун жолугушуусу тууралуу ойлонуп жатам. Бул сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыкпайт жана баштаган ишибизди аягына чыгарышыбыз керек деп эсептейм. Дегеним, бандераларды, улутчулдарды жана шайтандарды жок кылышыбыз керек. Мындан аркы аракеттерибизди ойлонуп, андан соң гана чечим чыгарышыбыз керек. Бул менин жеке пикирим, деди ал. Булак супер чекитке ийже. Зеленский Орусиянын Мариупольга чабуулун адамзатка каршы кылмышка салыштырды. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынын Мариупольду курчап алып, аткылап жатканын адамзатка каршы кылмышка теңеди. Орус күчтөрүнүн Мариупольдагы аракеттери реалдуу убакытта бүтүндөй планетанын көзүнчө жасалып жатканын, адамзатка каршы кылмыш, деди Зеленский 29 мартта Даниянын парламентине жасаган кайрылуусунда. Мариупольдо орус армиясы согуш башталган бир айдан ашуун убакыттан бери аткылап, курчоого алган. 400 000 калкы бар. Азов деңизинин боюнда жайгашкан стратегиялык шаар учурда гуманитардык апааттын алдында турганы кабарланууда. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук Орусия 3 гуманитардык коридор ачууга макул болгонун билдирди. Алардын бири Мариупольдон жайкын тургундардын чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Азырынча канча адам чыгып кете алаары белгисиз. Орусия согуш ачкандан бери бир да Украин шаарын толук басып ала алган жок. Украинанын коргоо министрлиги 29 мартта билдиргендей, орус аскерлери Мариупольдо аткылоону улантып жатышат. Шаардын борбору азыр украиндердин көзөмөлүндө. Мэр Вадим Бойченконун айтымында, согуш башталгандан бери калаанын 5000дей тургуну курман болду. Бул санды көз карандысыз булактардан ырастоого мүмкүн боло элек. Булак азаттык чекит.org. Кытай. Европа мындан ары АКШга таяна албасын түшүндү. Украинадагы тирешүүлөр күчөгөндөн кийин батыш киргизген антиорусиялык санкциялар Европанын стратегиялык автономиясына доо кирүүдө. Мындай билдирүүнү Кытайдын Синьхуа басылмасы жазды. АКШнын президенти Джо Байден Орусияга кысымды күчөтүү үчүн Европага жасаган сапары учурунда энергетика жана аскердик коопсуздук жаатында бир катар сунуштарды ортого салды. Бирок Кошмо Штаттар сунуш кылган чаралардын көпчүлүгү өздөрүнүн таламдарына негизделген жана Европанын башында турган проблемаларды чече албайт. Украинадагы кырдаал курчугандан кийин Европа өлкөлөрүндө пайда болгон энергетика, коопсуздук жана качкындар боюнча кыйынчылыктар аларды стратегиялык автономияга кантип жетишүү жана Американы ээрчигендиктен келечекте пайда боло турган коркунучтардан сактануу жөнүндө ойлонууга түрттү. Ошол эле учурда АКШ жана ЕАЭБ тарабынан киргизилген ири масштабдуу чектөөлөр экономикага терс кесепеттерин жана таасири, Американын өз союздаштарына карата аракеттери анын лидерлигин жана бийлигине шек туудурду. Европа өлкөлөрү коопсуздук сыяктуу тармактарда мындан ары ага таяна албасын, барган сайын түшүнүп жатышат деп айтылат макалада. АКШ түзгөн альянстын негизги максаты америкалык гегемонияны сактап калуу жана Американын турмуштук таламдарына келсек, анын европалык союздаштары эч кандай жакшылыктарды же сылык сыпа мамилени күтпөш керек деп кортундады Синьхуа. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жанбастагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Украин-орус сүйлөшүүсү. Орусия Киев жана Чернигов багытында чабуулун басаңдатат. Орус армиясы Киев жана Чернигов багыттарында аскердик активдүүлүгүн кескин түрдө бир нече эсе басаңдатат.
Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин орун басары Александр Фомин билдирди. Ал мындай чечим өз ара ишенимди жогорулатуу максатында кабыл алынганын белгиледи. Мындай билдирүү Украин-Орус делегацияларынын 29 мартта Туркиянын Стамбул шаарында өткөн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасынын жыйынтыгынан кийин маалым болду. Украин делегациясынын өкүлү Давид Арахамия сүйлөшүүлөрдөн кийин брифингде Украина өз коопсуздугунун кепилдигин талап кылып жатканын билдирди. Буунун коопсуздук кеңешинин өлкөлөрүнө Франция, АКШ, Улуу Британия, Кытай жана Орусия, ошондой эле Туркия, Германия, Канада, Италия, Польша жана Израиль мамлекеттерине кепил болуп берүү сунушталды. Бул тизмеге башка өлкөлөр да кошулушу мүмкүн. Бизде Дер менен Лер жана Крым боюнча жөнгө салына элек маселелер бар. Ошондуктан кепил өлкөлөр бул аймактарда иштебейт деп билдирди Арахамия. Анын айтымында Украина өз аймагында жаңжал чыгып кете турган болсо, кепил болуп берүүчү өлкөлөр ага жардам берүүгө милдеттендирилсин деп суранууда. Курал-жарак жана аскердик камсыздоо аба мейкиндигин жабуу деп тактады делегаттардын бири. Бул боюнча консультациялар 3 күндөн ашпашы керек. Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединский сүйлөшүүлөр конструктивдүү өткөнүн, Орусия конфликти деэскалациялоодо Украинага карай 2 кадам жасаганын айтты. Мединский эки өлкөнүн тейми тынчтык келишимине алдын ала кол коюу менен катар Украина жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу да болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Орусиянын Украинага толук алкакта кол салуусу 24 февралда башталган. Анда Орус президенти Владимир Путин атайын операциянын негизги максаты Орус бийлиги согушту ушундай атап жатат: Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо деп билдирген. Буудан 27 мартка карата Украинада эң аз дегенде 1151 жай тургун. Анын ичинде 103 бала каза таап, ал эми 1824 киши жарадар болгону кабарланган. Бирок уюмдан бул сан иш жүзүндө кыйла көп болушу мүмкүн экенин айткан. Булак клуб Чекит Азия. Оор жоготуулардан улам Орусия аскерлери артка чегинүүгө аргасыз. Оор жоготууларга учураган орус аскерлери Беларуска жана Орусияга кайтып келүүгө аргасыз болууда. Бул тууралуу Британиянын аскердик чалгындоо кызматы билдирди. Мындан тышкары алар Орусия аскерлеринин маневриндеги ийгиликсиздиктен улам массалык артиллериялык жана ракеталык соккуларды көбөйтүшү мүмкүн. Ал эми Донбасстагы чабуулдун басымы Орусия Федерациясы бир эмес, бир нече улуттуу чабуул линиясын колдоо үчүн күрөшүп жатканын моюнга алуу экенин айтышты. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канын азабын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен Дер жана Лер топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Юнус Чекит KG. Эрдоган Орусия менен Украинаны жараштырууга аракет кылып, эмне үчүн Ташкентке кетти? Өлү элек аюунун терисин ар ким бөлүштүргүсү келет. Орусия өлү элек, бирок батыш Москвада митингдерди уюштуруп, Путинди жок кылгысы келет. Балким Орусия жок болуп калса, Кыргызстан кошулган Борбордук Азияда үстөмдүк кылууну АКШ, Кытай жана Туркия көздөп турат. Туркиянын Өзбекстан жакка сапар алышынын негизги себептери түрк тилдүү мамлекеттер менен бекем кызматташтык түзүү зарылдыгынан улам чыкты. Орусияны сүрүп чыгарышса, анын ордун ээлеп калууда Туркия өз оюнча даяр мамлекетпиз деп турушат. Өзбекстанга келген соң президент Шевкат Мирзиёев менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Куксорай резиденциясындагы ардактуу коноктор аллеясында көчөт отургузду. Быйыл Өзбекстан менен Туркиянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл, стратегиялык өнөктөштүк мамилелеринин түзүлгөнүнө 5 жыл толду. Андыктан көчөт кызматташтыктын өнүгүүсүндөгү жаңы доордун башталышынын жана эки элдин жакшы тилектерин билдирет, деп белгиледи мамлекет башчынын басма сөз кызматы. Белгилей кетсек, аталган аллеяда башка өнөктөш мамлекеттердин жетекчилери отургузган бактарактар өсөт. Орусия менен Украинанын жаңжал тереңдей берсе, эртең НАТОнун мүчөсү катары Туркияда санкцияларга кошулууга аргасыз болот. Ар ким бул жаңжалдан өзүнө пайда издеп жатат. АКШ жана Европа мамлекеттери жаңжалдан пайдаланып Украинага курал-жарактарын сатышып, миллиардтаган пайда көрүүдө.
Түркия деле Орусия менен Украинадагы жаңжал токтосун деген менен Украинага байрактар деген учагын сатып акчага туйтунуп жатышат. Орусия менен Украинанын делегацияларынын Стамбулдагы жолугушуусу сүйлөшүү процессине пайда алып келээрин Түркия күтүүдө жана эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленскийдин да көзмө-көз жолугушуусун уюштурууга даяр. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өзүнүн Долмабахчедеги жумуш кеңсесинде сүйлөшүүгө катышкандарга кайрылып билдирди. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен Украинанын делегацияларынын Стамбулдагы сүйлөшүүсүнө барды. Түрк мамлекетинин башчысы делегациялар алдында сүйлөгөн сөзүндө Москва менен Киев ортосундагы азыркы конфликттин мындан ары да уланышы эч кимге пайда алып келбей турганын билдирди. Ал тараптардын сүйлөшүүдөн реалдуу натыйжа чыгарына мезгил келип жеткенин баса белгиледи. Эрдоган ошондой эле Украинадагы кырдаал Орус жана Украин тараптын коңшу жана досу болгон Түркиянын катуу капалантып жатканын кошумчалады. Ал делегацияларды ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга чакырды. Түрк президенти белгилегендей, Анкара сүйлөшүү ишин жөнөкөйлөтүү үчүн бардык колдоо көрсөтүүгө даяр. Стамбулда Орусия менен Украина ортосундагы сүйлөшүү башталар алдында коопсуздук чараларын күчөткөнү белгилүү болгон. Долмабахчедеги президенттик резиденцияга Орусия менен Украинанын делегация мүчөлөрүнүн келиши учурунда коопсуздук кызматтары көчөлөрдү тосушу күтүлүүдө. Азизбек Гелдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекиткей эже.